Çöllerin aralasan, metrodan adashmasan, yürgün yerim bugün Moskva. Vakit izlep kele bergen boş aytışım elem menen bölüp kaldım sana Moskva. Кайрадан сиздер менен Ынтымак каналы. Көрүп атасыздар, бүгүн среда 26 сентябрь, заработок. Бүгүн жумушка аябай кеч чыктым. Бул жактан көрөбүз. 26 сентябрь, саатка жумушка деген мен саат 13:38 биринчи заказымды алыпмын. Так, кече деген жумуш жакшы болбогон эмес, настроение жок. Видеосу акырына чейин тартылбай алган, ошого бүгүн продолжение 2 күндүкүн бир чыгарам, буюрса. Көрүңүздөр, үйрөнүңүздөр, келиңиздер, иштеңиздер, чогуу иштейли. Москвада байкасаң азербайжандар жол оңдоо жана ошол эле жол структурада бүт эле азербайжандар иштеп аткан болот. Армяниндер кафе, ресторан, бизнестерде иштеп аткан. Аябай мындай топ ынтымак менен бир русланы, бир сфераны, бир нишаны кармап ошол тармакта жакшы иштешет да. Тажиктер, Мемөжемиш, Дыйкан базар дегендей ошол жактарда тажиктер иштейт. Азыр Москвада кыргыздарга айдоочулук возможность берилген. Кыргыздар бир 50%, Москвада таксинин 50% кыргыздар. Ошого ар кандай историянын үстүнөн чыга бербей жакшы иштеп ушул такси, хотя бы ушул айдоочулук такси индустриясын колго алсак жакшы болот беле деген үмүт. Негизи эле таксисттер комментарийга номериңерди таштап кетсеңер болот. WhatsApp'тан группа создавать этилет. Кудай кааласа жакында специальный камера алабыз. Ал камера кичики, чакан, көрүнбөй турган камера. Ошондо буюрса клиенттер менен бараткан эле негизи эле ар кандай кызыктуу окуя болот. Кечке маалы деген Скорийин ролун ойнодум. Бир орус келинден мышыгы ооруп калып, аны как положено скорый болуп больницага жеткизип, жолмо жол ыйлактап, ал бирөөнө звонок кылып алып, мышыгым ооруп атат деп. Ал мышыгын бир эки телефону ошо сүйлөшкөн угушум боюнча эки жума мурун эле анализ тапшырган экен. Азыр ошо полный УЗИ, рентген дагы анализ тапшырган алып бараптыр. Ошо ал адамдын мышыгы эле болуп кетким келди, чын айта келгендечи. Эми баягы тамаша. Негизи эле ошол баягы WhatsApp'тан группа ачканын атабыз. WhatsApp'тан группадан негизи эле ошол арендалар боюнча, машина сатуу боюнча, алуу боюнча бизде кыргыз байкелер деле көп. Москвада арендага берип жүргөн машиналардычы. Ошолор кошулат. Машина арендага алса болот, сатса болот. Негизи эле машина боюнча, запчасттар боюнча Москвада эмне маалымат болуп атканы, мисалы 100 водитель такси кошулса, 100 водитель Москванын 100 ар тараптында жүргөндөр күндө ар кандай кызыктуу маалыматтарга жолугат. Квартиралар боюнча негизи эле бүт эле маалыматтар ошол жака жүктөлүп турат. Бүгүн четверктин жыйынтыгын чыгаралы, саат 22:54, 7000 иштептирмин. Кече 6000 иштегем. Ошондо көрүп атасыздар, лестница болуп кетти бул жерлер. Понедельник күнү 9000 иштегем. Кийин кайра вторник канча иштедим? Вторник 7000ден ары иштеген экем. Кече 6000, кайра бүгүн 7000. 4 күндө 29827 рубль. Бул деген Яндекстин комиссиясынан тышкары. Бул жерден көрсөк болот. Поездка, общий поездка 8481 рубль болуптур. Яндекстен бонус 614 рубль, чаевый 0. Бул деген без наличкалардан чаевые. Когда карта менен төлөгөндө клиенттер чаевые которот.
Бул жерде көрүп турасыз, бүгүн чыгып 0, бирок наличкалардан чыгып постоянно эле 20 сом, 30 рубль, 100 рубль деген чыгып калып кетет. Комиссия Яндекстики бүгүнкү күндүктөн 2000 рубль иштептир менден. Комиссия таксопарк 9 рубль дейт. Общий ошондо тазасы 7000. Достор, өзүңүздөр көргөндөй эле бул 2 күндүн жыйынтыгы. Bir gün 6000, bir gün 7000. Жаман эмес, жакшы жыйынтык. Арендада болгондо күнүнө 1000 рубль бензинге кетсе, 1000 рубль арендага кеткенде 2,5 миңнос. Bir gün 3,5, bir gün 4,5 миң иштемек экенсиңер. Келгиле иштейли, таркатыңыздар бул видеону сураныч. Балким сизге керек эмес, сиздин досуңузга бул жумуш керектир. Балким досуңуздун досуна керектир. Просто каналга лайк, видеого лайктан базабыз, еще каналга подписка кылабыз. Канчалык көп адам көрсө, бирине болсо бирине керек болуп топтолобуз.